Salamatçılar bu kadırman kalkım. Bugün ötüp jatkan mitingdi görüp kaydıger qarap tura albadım. Ali Toktaqonov aytıp jatkan çındık. Men da çırqırap jatam, oşoga qarata жаздым. Lampochkabыздын жарыгы слабый. Кыргызга жакшылар качан баш болот деген темада. Анда назар буруңуздар. Айтканын аткарганында адамдын адамдык баркы. Садырдын мурунку айткандары бүгүнкүсүнө келүүдө карама каршы. Убакыт узарган сайын көбөйүүдө соороткон калпы. Чыгууда интернетте ондогон далил факты. Же жараксыз болуп калдыбы эски конституция менен берген анты. Же күнү жакындап келатабы садырдын да кашчу. Же эсинен чыгып кеттиби балтага коем дегени башты. Лампочка калды күйбөй, жарыгы элге тийбей. Эл журтум жаңылдыкпы адашып дагы билбей. Acıdarga aylandыбы 6 milyon eldi көзгө илбей. 80% ел колдодук, жарыгын чачат деп күндөй. Түңүлө башташтыгы лампочкам дегендер сүйбөй. Ел дагы 6 жыл эзилеби бакубат өмүр сүрбөй. Жарыгын чачпай калды, лампочкам дегендер бүт уялып баспай калды. Садыр тарапташтарына да негизи жакпай калды. Өлбөйүн деп дары уурдагандар түрмөгө батпай калды. Миллиардты уурдагандар акталып эркиндикте түрмөгө жатпай калды. Элдин ишених үмүттөрү иш жүзүнө ашпай калды. Ишенчээк шордуу элим кимге ишенер айласын таппай калды. Кышты Кудай ураар да күн жылымдап жаз болот. Катынды Кудай ураар да күйөөсүнө тап болот. Ханды Кудай ураар да дөөлөтүнө мас болот. Көзүн жаап май басып карабай калкка кас болот. Тезегин терип жан багып тоюнбай эли ач болот. Анан андай башчыга эл аргандай ат коет. Факты менен көрсөтүп бетинен айткан аз болот. Хан чычаласа чындыкка чырылдатып каматат, чындыктын оозу жап болот. Биздин шордуу кыргызга деги жакшылар качан баш болот. Элим этият болбосок, уурулар өтө куу, митайым сак болот. Бөлүшүп коюңуздар. Эми дагы бир 3 ай 4 ай чыдайлы, эми дагы толук кандуу кызматына кирише албай жатат деп эле жатат. Ким билет, эми күдөрдү дагы үзбөй турайлы. Бирок ушу элдин ушу айтып жаткан ойлорун ушу Садыр Жакшынакай эсинен чыгарбаса экен деген тилек. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Бөлүшүп коюңуздар.